Бүгін 5-май күнгө бейшемби облыс аймағынан алынған жаңалықтар менен таныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева, саламатсыздарбы. Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Өлкө президенти 5-май Конституция күнүнө карата кыргызстандыктарга куттуктоосун жолдоду. Өлкөнүн жаштары жашыл мурас өнүктүгүн колдошот. Бакаята өнүктүрүү фондунун каражатына Сары Куурай каналы тазаланууда. 9 май улуу жеңиш күнүн утурлай иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 5 майда кыргызстандыктарды куттуктады. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, сиздерди бүгүнкү Кыргыз Республикасынын Конституция күнү менен куттуктайм. Кылым карыткан кыргыз калкы ар дайым акыйкаттыкты туу тутуп, адилеттикке умтулуп, эгемен Кыргызстаныбыздын кубаттуу, өнүккөн мамлекет болуусун эселтеден эле эңсеп, илгери үмүт менен жашап келген. Учурда биз жашап жаткан, колдонуудагы Конституциябыз дал ушул адилеттикке умтулуунун, теңчиликтин болушун шарттайт. 2020 жылдын октябрь окуяларында коюлган талап дагы, анын жыйынтыгындагы натыйжа дагы дал ошого байланыштуу. Көз карандысыз Кыргызстандын биринчи конституциясына 1993 жылдын 5 майында кол коюлгандыгы жамы журтка белгилүү. Мамлекетибиздин баш мыйзамына 2021 жылдын апрелинде болгон референдумдун жыйынтыгына да өткөн жылдын 5 майында кол коюлду. Жалпы элдик добуш берүүдө мекендештерибиз өлкөнүн көз карандысыздыгын, салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды, жарандардын укуктары менен эркиндигин бекемдеген конституция үчүн добуш беришкен. Ошентип, жалпы кыргызстандыктар саясий системанын туруктуулугун, ата-бабалардын каада салтынын сакталышын, социалдык кепилдиктер менен камсыз болуунун жолун тандашты. Аракеттеги баш мыйзамыбыздын негизги жоболору аркылуу ишкердик активдүүлүк, жарандык демилге жана коом турмушу ишенимдүү түрдө корголмокчу. Бул конституция мамлекеттик башкарууда жана мыйзам чыгаруу системасында олуттуу өзгөрүүлөргө гана алып келбестен, өлкө экономикасын кескин өзгөртүүгө, жарандарыбыздын жашоо шартын жакшыртууга жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө укуктук негиздерди түзөт. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн биз үчүн ыйык болгон ата мекенибизди өзүбүз гана алга сүрөп, өз тагдырыбызды өзүбүз гана чечишибиз керек экендигин аңдап түшүнүүбүз кажет. Өлкөбүздү өнүктүрүү ар бир жарандын талыкпас аракетине, анын натыйжасында жаралган ийгиликтерге, ар бирибиздин үй бүлө, мыйзам жана мекен алдындагы жеке жоопкерчилигибизге жараша болорун сезишибиз зарыл. Күч аракетибизди бириктирүү аркылуу бардык кыйынчылыктарды жеңип, өлкөнү өнүктүрүүгө бет алган иш аракетибизди андан ары ийгиликтүү уланталабыз. Ошондуктан барыбыз биргелешип, асыл ой тилектерди ишке ашырууга чамдайлы. Барыңыздарга бекемден солук, узак өмүр, бакыттуу жана бакубат жашоо. Кыргызстаныбызга тынчтык жана өнүгүү каалайм. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 5 майда өлкөнүн Конституция күнүндө Конституциялык сотко барды. Имарат менен таанышуу учурунда Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев мамлекет башчыга сот бийлигинин жогорку органынын иши, сот өндүрүшүнүн процесстери, сот системасынын санариптештирүү жана башкалар жөнүндө айтып берди. Президент жарандарды кабыл алуу жайында Кетепкана фондунда жыйындар залында болуп, ал жерде конституциялык контролду жүзөгө ашыруучу сот бийлигинин жогорку органынын ишине кошкон салым үчүн жана Конституция күнүнө байланыштуу кызматкерлерге сыйлыктарды тапшырды. Андан соң Садыр Жапаров Конституциялык соттун кеңешүүчү бөлмөсү менен таанышып чыгып, каалоо тилектер китебине эстеликке жазуу калтырды. Ошондой эле мамлекет башчысы Конституция күнүнө арналган жалпы республикалык сынакта жеңүүчү болгон 3 студентти жеңиш менен куттуктады. Имарат менен таанышкандан кийин мамлекет башчысы иш-чаранын катышуучуларын жана өлкөнүн бардык жарандарын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынгандыгынын 29 жылдыгы менен куттуктады. Президент өзүнүн куттуктоо сөзүндө белгилегендей, 1993 жылы Конституциянын кабыл алынышы жаңы кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруунун маанилүү этабы болуп саналат. Ал аркылуу Кыргызстандын көз карандысыздыгы, сөз эркиндиги жана эл бийлиги сыяктуу принциптерге ээ болдук. Мамлекет башчысы белгилегендей, бүгүнкү күндө өлкөнүн баш мыйзамы канчалаган өзгөрүүлөргө дуушар болгонуна карабастан, өлкөнүн укуктук тутуму 1993 жылдын 5 майында кабыл алынган Конституциянын пайдубалына таянат. Садыр Жапаров алгачкы конституция салган чыйырга алайык өлкөбүздө жаңы экономикалык тартиптер жана нравалык баалуулуктар түптөлгөнүн, алар Кыргызстандын дүйнө коомчулугуна тең укуктуу жана толук кандуу мүчө катары кошулушуна өбөлгө болуп бергенин белгиледи.
Дал ошондуктан ал 2021 жылдын 11 апрелиндеги референдумда кабыл алынган Конституцияга 2021 жылдын 5 майында кол койгон. Президент белгилегендей, жаңы Конституция коомдогу негизги саясий күчтөрдүн кызыкчылыктарын эске алган, талашып тартышып олтуруп тактыкка жеткен компромисстин үзүрү болду. Бийликти бөлүштүрүү принциби качан гана Конституциялык сот калыбына келтирилип, анын ыйгарым укуктарын күчөткөн мезгилде гана таасири арта баштады. Адам укуктары менен эркиндиктери эл аралык стандарттарга толук шайкеш келгендей жана реалдуу белгилерге ээ болгондой тутумдаштырылып, иретке келтирилди. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынгандыгына 29 жылдын жүзү болду. Жалпыңыздарды Конституция күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Мамлекеттүүлүгүбүздү калыбына келтирген жана эгемендикке жол ачкан баш мыйзамдын эбегейсиз баалуулугун биз барктай дагы, даңктай дагы билишибиз керек. Алдыбызда турган милдеттерди ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы алкагында масштабтуу реформаларды байма-бай уланта беребиз. Өнүгүүбүзгө кедергесин тийгизген коррупциянын кандай гана көрүнүшү болбосун, аны менен эч келише албайбыз, ага каршы күрөштү токтотпойбуз. Урматтуу Конституциялык соттун судьялары, сиздерге бүткүл кыргыз эли жана мамлекет башчысы катары мен да ишеним артып олтурабыз. Андыктан элдин үмүт тилегин актап иштешиңиздер керек. Ушул жерден өмүрү өрнөк инсандын өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп ташка тамга баскандай таамай айткан сөзүн кайталап айтар элем. Биз аткарган иштердин дагы мезгил сыноосунан өтүп, урпактарыбыз эмгегибизге баа берген күн да келет. Ошону эстен чыгарбайлы. Элибизге кызмат кылуу бактысына ар бир инсан өзүнүн эмгеги менен жетишет. Элдин бакубаттуулугу үчүн баштаган иштерибизди жараткан колдоп, өлкөбүз өнүгүп өссүн. Ары татаал, ары жоопкерчиликтүү ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Элибизде, жерибизде тынччылык, аманчылык болсун. Кымбаттуу мекендештер, дагы бир жолу Конституция күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сузак районунун аймагында сел жүрүп, 35 үй бүлө эвакуацияланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Алдын ала маалымат боюнча 4 май күнү саат 22:50 чамасында кыска мөөнөттө жаап өткөн жамгырдын кесепетинен кокту колоттордон келген сел суулары Атабеков айыл аймагында, Каражыгач, Кызыл Багыш, Туркабат айылдарында, Барпы айыл аймагындагы Жаңы айыл, Комсомол жана Миңөрүк айылдарында турак үйлөрдү каптаган. Мындан сырткары Барпы айыл аймагында Осмонов айылынын Муратали көчөсүндө 20 жана Абазбеков көчөсүндө 18 турак үйгө сел суулары кирип, тургундар өз алдынча коопсуз жерге көчүрүлүп, Миңөрүк айылында бир турак үй урап түшкөн. Мындан сырткары Чаңгет Сай дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, Барпы айыл аймагында Чокмор айылындагы турак үйлөрдү каптаган. Учурда жеринде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын, Сузак районундагы өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчам топтору жана 77 куткаруучу, техникалардын 3 жүктөгүч, 1 самосвал, 1 грейдер, 1 манипулятор, 2 трактор тартылып, кырдаалды жоюу иш-чараларын жүргүзүшүүдө. Мындан сырткары Миңөрүк айылынын 15 үй бүлө жана Каражыгач айылынан 20 үй бүлө эвакуацияланган. Мамлекеттик органдар күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Маалыматка ылайык 2022 жылдын май айынын алгачкы күндөрү ушул мезгилге мүнөздүү болгон өзгөчө кырдаалдарды жаратты. Республиканын түштүк аймактарында кыска мөөнөттө нөшөрлөп жааган жаандын кесепеттеринен сел жүрүп, жер көчкүлөрүнүн активдешкен учурлары катталды. Жыйынтыгында Ош, Жалал Абад жана Нарын областарынын инфраструктурасы ири материалдык чыгымга учурады. Ички каттамдын жолдорун, эгин талааларын сел алып, 200дөн ашык турак үйдүн короосун суу каптады. Бир нече көпүрөлөр урады. Селдин кесепетин жоюу үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмдөрү, жарандык коргонуу кызматтары жана жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бардык керектүү оор инженердик техникалар өзгөчө кырдаал орун алган аймактарга мобилизацияланып, калыбына келтирүү иштерин аткарып жатат. Ошондой эле керектүү товардык материалдык каражаттар менен камсыздалууда. Бардык ыкчам иш-чаралар Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тыкыр көзөмөлү
көзөмөлүнүн алдында жүрүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин суу ташкындары көп катталган мезгилдин башталышында министрлер кабинетинин буйругу менен мамлекеттик жарандык коргонуу системасы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды сел кооптуулугу жаралган мезгилде сак болууга чакырат. 4 майда президент Садыр Жапаров баштаган Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын командасы футбол боюнча Мурас достук мелдешине катышууда. Иш-чара Кыргызстандын футбол бирлигинин жана президенттин администрациясынын демилгеси менен уюштурулду. Мамлекет башчысы мелдешти ачып жатып, өткөн жылы Кыргызстанда кыргыз футболунун 100 жылдыгы белгиленип, футбол боюнча достук турнири өткөнүн, андан соң мындай иш-чараларды жылына 2 жолу үзгүлтүксүз өткөрүү чечими кабыл алынганын эске салды. Президент Садыр Жапаров күчтүүлөрдүн жеңишин каалап, мелдештин катышуучуларын жеңишке болгон күч аракеттин жумшоого чакырды. Спорттук иш-чарага 12 команда катышууда. Президенттин администрациясы, жогорку кеңештин аппараты, ата мекендик футболдун ардагерлери, дипломатиялык корпустун жана дин өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, медицина кызматкерлери, мугалимдер, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана спорт федерацияларынын, бизнес коомчулугу жана маданият ишмерлеринин өкүлдөрү. Спорттук иш-чарага 12 команда катышты. Чучугулак жыйынтыгы боюнча алар 4 тайпага бөлүнгөн. А тайпасы президенттин администрациясы, ден соолук жогорку кеңеш, Б тайпасы өнөр, билим, ыйман, С тайпасы бизнес, элчилер, спорттук федерациялар, Д тайпасы алга, аймактар, журналисттер. Иш-чара Кыргыз футбол бирлиги жана президенттин администрациясынын демилгеси менен уюштурулган. Жери алтын кенин ишке кириши менен облусубуздун казынасына ири өлчөмдө каражаттар түшүп, көйгөйлүү маселелерди өзүбүздүн аракеттер менен чечип алууга жол ачылды. Быйылкы жылда алгачкы ирет Бакай Ата райондук өнүктүрүү фонду да түзүлүп, ага 1 миллион сом каражат келип түшкөн. Ал эми бул каражат азыр маанилүү болгон ирригация тармагын жөнгө салууга жумшалып, дыйкандардын көйгөйү чечилүүдө. Бул Бакай Ата районунун Өзгөрүш айыл аймагындагы Сары Куурай каналы. Мында бүгүн тазалоо, камыштардан арылтуу иштери жүрүп жатат. Ушул каналдын узундугу 5 км болгондуктан, бул өйдөн өгөстө чыгышы абдан оор болуп атат да, ошон үчүн биз тереңдетип казып атабыз. Бул канал 2003 жылы кредит менен 3 миллионго тазаланган, 3 миллион 200 миңге. Ошол мынакей 19 жыл, 20 жылдан бери тазаланбай, дыйкандарга суунун барышы абдан кыйындап калган акыркы жылдары. Бул жерден 120 гектарга жакын суу ичет. Эгер ушул канал Кудай буйруп тазаланып бүтүп калса, мынакей тазаланып атат. 20 гектар, 25 гектар кайракы жерибиз Кудай буйруса суу менен сугарылганга шарт түзөт да. Андан сырткары былтыр ушул 100гө жакын 97 участок бөлүнгөн. Ошол участоктогуларга да суу ушул каналдан барат да. Сол жак бетинде каналдардан 8 км канал экскаватор менен казылды, 6 км, 6,5 км кол менен ручной тазаланды. Быйыл көптөгөн каналдар тазаланып, Кудай буйруса мынакей уже жазга даярдык болуп, акыркы бул ушу бүтүп аткан ушу каналыбыз, ушул бүтсө, биз Кудай буйруса жазга 100% даярбыз да. Өзгөрүш айыл аймагында 2300 гектар сугат жери бар. Ал эми Сары Куурай каналы аркылуу аймактын 200 гектардан ашык жерине суу жеткирилет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ичине толгон ылай баткак менен камыштардан өтүп берилген суу дыйкандарга толук жетпей, коромжуга учурап келген. Мындай механикалык тазалоо иштери мындан дээрлик 20 жыл мурун жүргүзүлгөн. Эми каналды тазалоо жумуштары Бакай Ата райондук өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн каражаттын эсебинен жасалууда. 1 миллион акча 500 миңден 2 этап менен келип түшкөн. Мына азыр өзүбүз ушул жерде көрүп турган Сары Куурай каналы. Бул канал негизинен жер канал. Фонддун акчасыны конкурс жарыялап, ошо байкоочу кеңешиден ушу Өзгөрүш айыл өкмөтү утуп алып, бүгүнкү күндө жалпы суммасы 509 миң сомдук иш жүрүп атат. Миңбулак айылында да болуп атат ал жерде. Ал жерде дагы каналдын узундугу жер канал 5 километрге дагы 500 миң сом акчаны карап бердик. Бүгүнкү күндө ал жерде иштер жүрүп атат, тазалоо иштери. Андан кийин көйгөй жаратып келген жерге 160-200 метр аралыкка лоток орнотуу боюнча дагы. Мен ушунан пайдаланып ыраазычылык билдиремин. Ушу фондду мурдараак ачып берсе мындан да жакшы болмок. Буга чейин биздин Бакай Ата районунда өнүктүрүү фонду болгон эмес. Азыр түшкөн акчаны биз сарамжалдуу колдонуп
ирригация тармагын жакшыртуу максатында иштетип атабыз. Бул иштерге дыйкандар ыраазы. Эми алардын айдоо жерине суу көйгөйсүз жетип, өз ара чырдашуулар да болбойт. 6 километрге жакын жери казылып атыптыр. Мына 2-3 күндө бүтөт экен, Кудай буйрса. Эми бул бүтүп калса, мурдага караганда суу кенен болобу деген үмүт бар да. Анан дагы айыл өкмөтүнүн айтуусу боюнча 20 гектар кайракы жер бар эле, ошол жерге да суу жетет деген үмүт бар. Эми мурдага караганда булонча кенен казылып атыптыр. Кененирээк болобу деген ой. Мурун болсо суу жетчи, бирок канал монтип тазаланбагандан кийин сәл тартышыраак болчу да. Жоготууга чырайт, потеря болот каналдын тардыгынан. Этек жагына көп жете албай, дыйкандар көбүрөөк убар болчу эле. Эми быйылдан кийин Кудай буйрса мындай кенен болуп калгандан кийин бардыгына жетиштүү болобу деген үмүт да. Кошумчалай кетсек, ушул эле өнүктүрүү фондунун каражатынын эсебинен Учурда райондун Миңбулак айыл аймагынын ирригация тармагын жөнгө салуу аракеттери жүрүп жатат. Рахат Бишелиева, Чыңгыз Бокошев, Зина Ахматова, Бакай Ата району. 2022 жылдын 16 майынан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн Россия Федерациясына кирүүгө, ошондой эле Россия Федерациясынын жарандарынын Кыргызстанга кирүүсүнө коюлган чектөөлөр алынып салынды. Тиешелүү чечимди эпидемиологиялык абалдын турукташуусун эске алуу менен Россия Федерациясынын өкмөтү кабыл алды. Белгилей кетсек, бул маселе 2022 жылдын 14 апрелинде Москва шаарында өткөн соода-экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын 23 отурумунда талкууланган. Өкмөттөр аралык комиссиянын ишине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын 1-чи орун басары Арзбек Кожошов жана Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук катышкан. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун улуттук жашыл мурас өнүктүгүн коомубуздун жаштары да активдүү колдоп чыгышты. Анткени алар өлкөбүздүн 7 дубанында болуп, жүздөгөн жаш ыктыярчылар менен биргеликте миңдеген жаш көчөттөрдү отургузушууда. Демилгелүү жаштардын мындай кербени Талас облусунда да болуп, Бакай Ата районундагы Каракоюн өзөнүндө өттү. Кененирээк кийинки материалда. Бакай Ата районунда жайгашкан Каракоюн өзөнүнө жетүү оңой эмес. Жолдору татаал жана алыс. Ошентсе да анын жаратылышынын кооздугу адам баласын кайдыгер калтырбайт. Мындан улам жашыл мурас өнүктүгүн колдогон демилгелүү жаштар. Бул ирет башка аймактардагыдай көчөт олтургузуп гана тим болбой. Жаштарга жаратылыш жана анда жашаган жан жаныбарларды коргоо, анын мааниси туурасында кеңири түшүнүк берүү үчүн келишкен. Жаштар көрсөтүп ошо кандай тоолорго тигилет, эмне үчүн токойго именно бул бактагатын немеги види тигилет депчи, кандай мындай мааниде, кандай максатка жеткиз келет деп ошону бүт барды листниктер, биздин ошо жергиликтүү жаштарыбызга бүт кененирээк маалыматтарды ошо айтып бергенге, ошондуктан бул экспедиция уюштурулган болчу да. Студенттер, катышуучу окуучулар да бар, кээ бирлер болсо ата-энелери менен келди, ошо экспедицияга барып маалыматты угуп, эмне үчүн мындай токойду сакташ керек, эмне үчүн бул биздин жашыл мурасыбыз аябай керектүү нерсе экени, кандай биз ошого мындай жакшы бир таасир тийгизип өнүктүрүп кетсек болот экен деген маалыматты уккан үчүн келгем. Жашыл мурас компаниясы үстүбүздөгү жылдын март айында башталган жана токой аянтын көбөйтүүгө багытталган. Мамлекет башчысынын тоо экосистемаларын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы жөнүндөгү жарлыгынын алкагында ишке ашырылууда. Акциянын алкагында жаштар арасындагы активисттердин жана ыктыярчылардын жардамы менен ар бир обузга миңдеген бак дарактардын көчөттөрүн отургузуу аракеттери жүрүп жатат. Акцияга негизинен 100гө жакын жаш ыктыярчылар катышып, алар обуздун булуң бурчунан келишти. Негизинен ыктыярчылар жашыл мурас акциясына катышып, өлкөнүн жаратылышынын сакталышына чоң жардам көрсөтүшүүдө. Март айында бул компания ишке ашып баштады. Биз ушул аралыкта эң биринчи Баткен жергесинде өткөздүк бул жашыл мурасты жаштар менен. Ал жактан 100дөн ашык ыктыярчы кошулду. Анан биз болсо 1200дөн ашык көчөт отургуздук. Кийинки локация бул Жалал Абадта жана Ош жергелеринде болду. Ал жакта да бул уже 200дөн ашык адамдар катышып жатышат. Ар бир биздин максат боюнча бул ар бир областтан 100дөн ыктыярчыны чогултуп, анан 1000ден ашык көчөт отургузуу. Бирок бизде пландан ашып, кээ бир жерде 3000ге чейин отургузулуп атат. Биздин эң негизги максатыбыз бул Кыргызстандагы жаштар менен биргеликте
алардын токойдун мааниси канчалык жакшы керектүү экендигин, канчалык маанилүү экендигин аларга маалымат берүү, ошондой эле токой территорияларын кеңейтүү болуп саналат. 100гө жакын жогорку окуу жайлардын студенттери көчөт отургузуу боюнча демилге көтөрүп чыгышкан. Акцияга катышкан жаштар жаратылышка кам көрүү, бакшкы максат катары көрүшөт. Кара коюн жайлоосуна жаштарды атайын Бакай ата жана Талас областынын жаштарын чогултканбыз. Бул жакты көрүп, чогуу бири менен таанышып жана келечекте бир иш алып барууга көп расстояние өттүк, чтобы добраться именно до этой вершины. Здесь очень красиво, чистый воздух. Биздин организация, биздин уюмубуз ошо жаштарга, Таластын жаштарына той экосистемалары жөнүндө, токой экосистемасынын канчалык калат бизге маанилүүлүгүн жөнүндө айтып берип, ошолор жөнүндө айтып берип бөлүшүп жатабыз. Тоо экосистемаларын билген эксперттер менен биргеликте разрабатывать этип чыкканбыз. Ошо азыр жаштарды Кыргызстандын бүткүл аймактарынан бириктирип, азыр экология, климат өзгөрүп жатат, ошолорду кандай проблемаларыбыз бар, кандай көйгөйлөр бар, ошолорду айтып берип, жаштар дагы өз ошолорду түшүнүп, кандай көйгөйлөр бар, жана өздөрү ошого салымын кошушун каалап, ушул жака келип жатабыз. Кыргызстандын студенттери жашыл экосистема үчүн коомдук бирикмесинин демилгеси жана ага бириккен жаштардын аракети менен өлкө боюнча облустун 7 дубанында миңдеген көчөттөр олтургузулуп, жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында жаратылышка камкордук көрүлүп, жаштар тарабынан демилгелүү иш жасалууда. Рахат Бейшалиева, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Бакай ата району. Советтер Союзунун баатыры Асанбек Оторбаевдин эрдиги эч качан унутулбайт деген ураандын алкагында атайын иш-чара уюштурулду. Асанбек Оторбаевдин ысымын алып жүргөн мектеп окуучулары 9 май жеңиш майрамына карата ырларды көркөм окушуп, сахналаштырылган программа көрсөтүштү. Ошондой эле иш-чарада Асанбек Оторбаевдин эстелигине гүл чамбарлар коюлду. Советтер Союзунун баатыры Асанбек Оторбаевдин эстелигине Үсөнбек Өмүралиев айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү, ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү жана Асанбек Оторбаев атындагы орто мектебинин эмгек жамааты тарабынан гүл чамбарлар коюлду. Асанбек Оторбаевдин ысымын алып жүргөн мектеп окуучулары тарабынан 9 май жеңиш майрамын тартуулаган баатырлардын эрдиги эсибизден эч качан унутулбайт деген аталышта атайын иш-чара уюштурулду. Жеңиштин 77-жылдыгын урматына карата эл аралык эрдик мекенинен баатыр мекенине деген эстафета жүрүп атат. Азыр ушул баардык ушул Советтер Союзу боюнча мурдагы бүт ушул согуштун баатырларынын мекенинен ушундай бир жакшы жактарын пропагандалоо, баатырлыктарын жаштарга үлгү катары көрсөтүү боюнча мына буюрса 6 майда ушу эл аралык Zoom программасы боюнча атайын сабак өтүлөт. Бул сабакты негиздөөчүлөр ушул история илимдеринин докторлору, Россиялык окумуштуулар ушуну демилгелеп атышат. Анан бул жүрүштүн жыйынтыгы 2025-жылы улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата чыгарылмай болуп атат. Ошондой эле фашисттик Германия менен болгон согушта мекен үчүн кан жанын аябаган эр азаматтардын эрдиги тууралуу окуучуларга маалыматтар айтылды. Асанбек Оторбаев Талас районунун Өмүралиев айыл аймагынын тургуну болгон. Буга байланыштуу ар бир жергиликтүү тургундар Советтер Союзунун баатыры Асанбек Оторбаевдин эрдигин билүүсү зарыл. Асанбек Оторбаев 1941-жылы башталган кандуу согушта өзгөчө эрдикти көрсөтүп, ага Советтер Союзунун баатыры намы ыйгарылган. Асанбек Оторбаев акебиздин эстелиги туруп калды. Бул жерде ушул айылдан болчу өзү. Анан эмне демекчимин, бу мен ардагерлер кеңешинин төрагасы болгондуктан айтып коюум керек. Бизден 490га жакын адам курман болгон ушул айылдан. Манас айылынан 290га жакын адам тирүү кайтып келип, бирок баарынын көзү өтүп кетти. Эрдик көз өтүшүп келип ушул жерден өтүп кетти. Азыр ошолордун жесирлеринен 4 эле адам калды. Бу жылына өтүп турат бул жерде. Асанбек Оторбаев чоң атабыз тууралуу. Бул кишинин эрдиги Чолпонбай Төлөбер деп экөөнүкү окшош эле. Ушудагы эл үчүн, жер үчүн канын төккөн адам болгондо, баатыр болгондо, муну биз Кыргызстанга деле көтөрүп чыгышыбыз керек болчу ячагала.
Советтер Союзунун баатыры Алсанбек Оторбаевдин эстелиги Өмүралиев айыл аймагында жайгашып, тегерек чети жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана актапсырдоо аракеттери айыл өкмөт тарабынан көрүлүп турат. Бул атайын ушу Алсанбек Оторбаев атындагы баатырыбыздын атындагы парк, Жеңиш паркы деп аталат. Анан бул жер биздин айыл өкмөттүн балансында жылына бул жер атайын краскаланып, тазаланып турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эстеликтер краскаланып турат. Оған қарап тұрады. Эми бұл биздин кийинки муундарга бул тарых. Жергиликтүү тургундар тарабынан жыл сайын 9 май Жеңиш байрамына карата Советтер Союзунун баатыры Алсанбек Оторбаевдин эстелигине таазим кылуу иш-чарасы уюштурулуп келет. Быйыл да Улуу Жеңиштин 77 жылынын алкагында Алсанбек Оторбаевдин эрдиги эскерилип, окуучулар тарабынан атайын сахналаштырылган программа көрсөтүлдү. Бактыгүл Дүйшенова, Гүлжамал Багышбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району. Теман улай, Талас районунун Бекмолдо айыл аймагында Жакып Молдасан атындагы балдар бакчасында 9 май Улуу Жеңиш майрамына карата маданий иш-чара өткөрүлдү. Наристелер келген конокторго патриоттук ырларды ырдап, көркөм окууларды аткарып, өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Теманы кабарчыбыз улантат. Карабой айылында 1961 жылы салынган бала бакча көп жылдан бери иштебей туруп калган. Өткөн жылы Бакубат Талат фондусунун жардамы менен ремонт иштери толук кандуу жүргүзүлүп, сентябрь айында балдарды кабыл алып иштеп баштаган. 9 май ата-бабаларыбыздын өлбөс өчпөс эрдигин даңазалаган көп улуттуу элибиздин биримдиги жана ынтымагы менен жаркын жашоону тартуулаган жеңиш күнү. Даңктуу тарыхыбыз менен элибиз дайыма тынчтыктын, ынтымактын майрамы катары белгилеп келишкен. Согушта эрдик көрсөтүп, өз жанын жеңиш үчүн курман кылган, бүгүнкү бейпил жашоону тартуулаган жоокерлердин элеси ар дайым жүрөгүбүздө. Жакып Молдосан атындагы балдар бакчасында 90 бала 3 тайпага бөлүнүп тарбияланат. Бөбөктөр 9 май Жеңиш күнүнө карата тарбиячылардын жардамы менен майрамдык иш-чарага даярданышкан. Биздин бала бакча Алтын Альянс компаниясы Бакубат Талас фонду жардам берип, ошолордун жардамы менен 6 сентябрда ишке берилди. Азыркы учурда 90 бала тарбияланып жатат. 18 кызматкер эмгектенет. Анан кийин Жеңиш күнү 9 майга карата иш-чара уюштурганбыз. Ушул бала бакчанын атына берилген Жакып Молдосан агайдын элесине арналып, Кудай буйрса, бизде тарбияланып жаткан балдар келечекте мыкты, мекенчил инсандар болот деген ишенимдебиз. Наристелердин майрамга даярдыктарын көрүүгө келген ата-энелер бал тилдүү балдардын аткарган ырларын угуп, толкундары менен көп болуп турушту. Мурда биздин кыздар аябай эчтекени деле билчү эмес. Ушу детсад ачылгандан бери балдарыбыз ыр, бий, декламацияларды айтканга жарап калышты. Эми ушу башталгыч мектепке дагы жакшы барат деп ойлойм, 1-класстарга. Мурда эрке болушчу да үйдө жүрүшкөндө. Баары жакшы. Менин неберем эң кичинекей группада махабат тижекесин айткан деп ырын жаттап, бийлеп, баардыгын аткарат. Мен чоң рахмат айткым келет эжекелерине. Аталган балдар бакчасында жакында жогорку тайбадан 35 бала 1-класска кабыл алынып, билим алуусун мектептен улантат. Наристелер анда да бала бакчадан алган билимин, өнөрлөрүн ата-энелерге тартуулашат. Орозбек Бейшебаев, Урмат Доктурбек уулу, Талас району. Жаш өспүрүмдөрдү мажбурлап эрте никеге туруусуна Кыргыз Республикасынын мыйзамы жол бербейт. Эгерде 18 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр эрте никеге турса, алардын ата-энелери да 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мына ушундай маалыматтар Талас районунун Аманбек Карыпкулов атындагы орто мектебинин окуучуларына түшүндүрүлдү.
Халимат Молдобекова Кара Суу айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайымы. Элеттеги медайым жергиликтүү тургундарга жаш өспүрүмдөрдүн эрте никеге туруунун зыяндуу жактары тууралуу маалыматтык түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүп келет. Бул ирет Аманбек Карыпкулов аттындагы орто мектебинин жогорку класстарына эрте никеге туруунун ден соолукка терс таасирин айтып берди. Көп нерсе кыздарга катталат. Бул эрте нике албетте организм жакшы жетиле элек болгондуктан эне баланын өлүмү 18 жашка чейинки кыздар арасында көп катталат да Кыргызстанда. Ошондуктан эрте нике зыян. Айылда биз мектеп менен тыгыз байланышып, берде женсоветтерде дайыма келип, ушул жөнүндө көп маалыматтарды беребиз. Мыйзамда 18 жашка чейинки жаш өспүрүмдөрдүн эрте никеге туруусуна тыюу салынган. Бирок ага карабастан өлкөдө эрте никеге туруу фактылары катталып келет. Гендердик маалыматтык борбору ассоциациясы эрте нике ден соолукка зыянбы деп аталган долбоорду уюштуруп, өлкө аймагында эрте никеге туруунун алдын алуу максатында иш-чараларды өткөрүшүүдө. Гендердик маалымат борбору ассоциациясы тарабынан уюштурулуп жана каржыланып атат. Бул долбоордун эң негизги максаты ушул бардык тараптагы зордук зомбулуктарды алдын алуу. Биз болсо ушул мектепте ушул окуучулардын арасында буга чейин деле тарбиялык сааттарды өтүп келгенбиз, класстык сааттарды өтүп келгенбиз. Бирок тилекке каршы кээ бир учурда ушул эрте никеге туруу катталып калып атат. Биз ушул долбоорду мындан ары дагы ата-энелер арасында жана окуучулар арасында жакшылап түшүндүрүү максатында ишке ашырдык. Эрте нике ден соолукка зыянбы деп аталган долбоордун алкагында Аманбек Карыпкулов атындагы орто мектеби атайын маалыматтык түшүндүрүү иш-чарасын уюштурушту. Иш-чарага жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын өкүлү жана жергиликтүү имам катышып, окуучуларга эрте никеге туруунун кесепеттери тууралуу кеңири маалымат беришти. 2019 жылы биздин колубузга каттоо журналы тийген да. Мына ошол каттоодо эрте никеге кыйруу боюнча каттоо жүргүзүлүп баштаган. Жашы жетеле кыздарга турмушка тыюу салынган. Мына ошол нике кыйып берип коюңуз молдоке деп чакырганда эле биз биринчиден данныйын, паспортун сурайбыз. Мына ошол паспортун карап, паспортуна туура келбеген болсо, жашы туура келбеген болсо биз каттай албайбыз, дагы нике кый албайбыз. Энди айтылбай кыйылган болсо, жашы жетеликти мейли айтып кыйган болсо деле 3 жылдан 5 жылга чейин имам эркинен ажыратылат деген закон кабыл мыйзам чыгарылган да. Учурда жаш өспүрүмдөргө мектептердеги социалдык кызматкерлер жана мугалимдер тарабынан да ар кандай темада лекциялар уюштурулуп турат. Үй бүлөлүк зордук зомбулук, жаш өспүрүмдөр арасында бири-бирине үстөмдүк көрсөтүү жана эрте никеге туруу боюнча маалыматтар түшүндүрүлүп келет. Гүлжамал Багышбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Тилек Жоламанов, Талас району. Ушуну менен биздин кабарчылар тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.